Арабаңыздар кадырлуу теле көрүүчүлөр, ЛТР телеканалында түз эфирде күн маек берүүсү көрсөтүүнү улантат. Аны мен Бакберди Баязбеков алып барам. Мындан 10 жыл мурун 2015 жылы 12 августта Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине официалдуу түрдө мүчө мамлекет болуп кирген. Ал учурда мүчө болуп кирердин алдында Кыргызстанда айрым эксперт саясатчылардын арасында эки ача пикир жаралган. Айрымдар аталган уюм Кыргызстанга керек десе, экинчи тарабы бул биримдиксиз деле Кыргызстан экономикасына өзгөчө олуттуу иштерди жасаса болот деген пикирди карманышкан. Биз бүгүн ушул эфирде Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигинен кандай пайда көрдү, кандай кемчиликтер кетти, ушул теманын айланасында сөз кылабыз. Алгач студиябыздын коноктору менен тааныштырып өтөйүн. Экономика илимдеринин доктору, профессор Төлөнбек Абдыров, ошондой эле Экономика жана коммерция министрлигинин ЕЭПти координациялоо башкармалыгынын интеграция секторунун жетекчиси Каниет Насирдинов мырза конокко келген. Саламатсыздарбы? Студияга кош келипсиздер. Каниет мырза, алгачкы сурооду сизден баштагым келип турат. Мынакей Кыргызстан 10 жыл болду аталган биримдикке мүчө болгонубузга. Канчалык деңгээлде ушул биримдиктин бүгүнкү күндө Кыргызстандын экономикасына дегеле орду кандай? Биринчиден сиздерди сизди агай куттуктап койгум келет. Быйыл сиз өзүңүз түздөн түз ЕЭПке кирүү маселеси менен иштегенсиз. 12 августта өзүңүз билгендей 10 жыл болот ЕЭПке киргенибизге. Эми ЕЭП деген эмне? Эми бул экономикалык уюм биздечи. Бул биринчи очередь биздин экономикабызды көтөрүш үчүн, бирдей калпта кетиш үчүн, биздин экономикабыз мындай өнүгүп аткан Россия, Казакстан мындай мамлекеттерге теңдетүү негизинде курулган уюм, бирге чогуу алып кеткен уюм. 10 жылдын ичинде Кыргызстан көп плюстарды көрдүк десек жаңылышпайм го дейм. Биринчиден бул сиз билгендей 4 эркиндик. Товарлардын жүргүзүүсү, кызмат көрсөтүү, капитал жана эмгек ресурстарынын бирдиктүү рыногу түзүлгөн маселе. Биринчи жактан карасак, бул болсо биздин жарандарга, чет элде иштеп жүргөн жарандарга ыңгайлуу бир шарттар түзүлдү иштегени. Ошол эле көп документтери жоюлду. Мурун патент алса, разрешение алып иштесе, алардын баары жоюлуп, бирдей эле салык ставкасын Орусияларда, Россиянын жарандарындай бирдей эле ошондой шарттар менен иштеп калышкан. Бул эми мультипликативный эффект деп коет да бунучу. Мындан бизге акча жөнөткөндөр көбөйдү, өздөрүнүн үй бүлөсүн багып атат, үйлөр курулуп атат. Эми даже Кыргызстанда бир кичинекей бир кирпичтен бир кичинекей 2 комнаталуу үй салынса деле бул мамлекетте калган нерсе өзүнүн бир пайдасын көрсөтөт да. Бул биринчи жагы. Анан бизде чексиз товарлардын жүгүртүүсү. Мисалы биздин ишкерлер Кыргызстанда тиккендер, мындай жеңил өнөр жайда иштегендер, айыл чарбада иштегендер, өздөрүнүн өмө жемиштерин, өздөрүнүн продукциясын, товарын бирдей шартта, мындай пошлинасыз алып барып эң чоң рынокко жол ачылды десек болот да. Россиянын рыногуна, Казакстандын барып биздин товарларды сатканы шарттар бар. Бирок албетте өздөрүнүн бир регламенттер бар, технический, өздөрүнүн требованиялары бар. Ошого шартына келдирип туруп, мындай чектөөсүз алып барып сатканга шарт түзүлдү. Товар обороттор мисалы 10 жылдын ичинде 2 эсе көбөйдү биздин соода жүгүртүүбүз. ЕЭПтин алкагында өнөр жай кооперациялоо проекти, механизм иштеп баштады. Мына быйыл эле Минск шаарында биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаров инициатива киргизди да. Келгиле биз өнөр жайды өнүктүрүш үчүн биз студенттерден башташыбыз керек экен, кадрлардан. Келгиле ошо өнөр жайды студенттер менен бириктирип, кластер түзөйлү, центр компетенции түзөйлү. Ар бир мамлекетте ЕЭПтин алкагында центр компетенция болсун. Өнөр жай менен студенттер түзмө-түз иштеп, өздөрүнүн программасын түзүп, өздөрүнүн мындай бир научный центрин ачып, исследовательский лабораторияларды ачып, мындай бир ушундай иш жүргүзөлү деп деген инициативаны киргизди. Бул долбоор аябай мындай
илимий жактан, анан промышленниктен, өнөр жай тармагында иштегендерден чоң колдоону алды. Ушундай бир биздин долбоорлор көп айтылып турат. Ошол эле мына айтып атпайбызбы, кооперациялуу, өнөр жай кооперация боюнча механизми деп. Биринчи жолу тоже Кыргызстан айтып чыккан. Келгиле, биригелип товар чыгарайлы, добавленностьту бирге сатайлы, экспортко чыгарып деген биз чыгарганбыз. Башында ишенбей жатып, бирок кийин ишке ашып, азыр уже иштеп жатат бул механизм. Демек бул Кыргызстандын демилгеси менен ишке ашкан. Түшүнүктүү. Төлөнбай агай, мынакей айтсаңыз, 2015 жылы ушул биримдикке мүчө болуп кирердин алдында Кыргызстанда абдан чоң бир эки ача пикир жаралган. Эксперттердин арасында, мынага өзүңүз күбөсүз, айрым саясатчылардын арасында таптакыр башкача пикирди кармашкан жок. Бул биримдик жок деле, Кыргызстан өнүгүү жолуна түшсө болот деп. Биз бүгүнкү күндө мына 10 жыл ушул биримдик менен чогуу мүчө болуп жашап келатабыз. Биз толук максаттар ишке ашты деп айтсак болобу? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Силерди да ушул 10 жылдык менен байрамыңар менен куттуктайм, ушу ээпке киргенге. Эң негизгиси сурооңуз аябай туура болуп атат. Эми чындыгында ача пикирлер пайда болуп калган. Бардыгы эле ушул колдоо деле көрсөткөн эмес, ушу ээпке кирели дегенде. Бирок ошол учурда эми карап көрсөк, Кыргыз Республикасы ушул ээпке киргенге чейин бир топ мындай 1991 жылы баягы эгемендик алгандан баштап бир топ эле мындай бир кыйын эле, татаал эле жолдорду өттү, ачыгын айтканда. Анткени баягы убагында Союздун доорунда болгон бүт байланыштардын баардыгы үзүлгөндөн кийин, анан ошол экономикабыз алсырап, экономикабыз ушул аябай оор абалга келип, байланыштар жок болуп, ошонун баардыгын башыбыздан өткөрдүк да. Баягы мурунку чоң ишканалар, ири ишканалар, өндүрүш ишканалар, айыл чарба чыгара турган ишканалардын баардыгы ошол банкрот болуп, продукциябызды баягы кайсы базарга чыгабыз деп анын башыбыз ооруп калып, бизди эч жерде эч ким күткөн эмес болчу да. Анан Россия менен дагы башка ошо Белоруссия, Казакстан деген мамлекеттер менен биз деген тиги 1994-95 жылдардан баштап эле бажы биримдик дегендерди түзө баштадык. Анда да көрүп көрдүк, иштеп, ошондо баягы бири-бирибиздин мыйзамдарыбыз көп эле учурда баягы өзүнчө мыйзамдар болуп, алар баягы дал келбей, ошону ишса кандай болбосо дагы ошо дал келтирип, бир карап ушундай жүздүк элек да. Андан кийин Евразис деген биримдик пайда болду. Анан кийин мына кийин 2010 жылы ЕАЭС деп туруп ушундай ээп деген баягы биримдик пайда болуп калды да. Анан Кыргыз Республикасы ушул 2012 жылдан баштап киргенге баягы аракет кылып, анткени биз деген мындай болуп калдык да, көрүп калдык да. Биздин чыгып аткан товарларыбыз Россиянын базарына же Казакстанга эми чыгып деле сатып эле аттык, бирок баягы ойдогудай жок болуп атты да. Анткени биз деген башка мамлекет болуп атканда сөзсүз түрдө бажы ар кандай төлөмдөр болуп, салым төлөмдөрү болуп эле, анан биздин жана айыл чарба продукциялоо, өнөр жай продукциялар болобу, жеңил өнөр жай продукция болобу, алар деген ушул атаандашканга уже баягы неме мүмкүнчүлүк жок болуп калчу да. Анткени баасы кымбат болуп, андан тышкары ушул дагы башка бир базарларга чыгалы десек, анда да мүмкүнчүлүктөр жок болчу. Эми баягы кыйын эле күндөр болуп калды. Анан ээпке киргенибиз ошол, мен азыр айтып кетем, мына 10 жыл өткөндөн кийин туура эле болгон киргенибизге. Анткени биз ошондо эле экономисттер катары баягы ээп керек деген баягы бир тараптуу илим адамдары болобу, мамлекеттик кызматкерлер болобу, дагы башка бир жарандар болобу киребиз дегендер мына ошондо баягы жүйөлүү нерселерди айтчу да. Эгерде биз биримдикке, ээп деген биримдикке кирип калсак, анда биз үчүн жанакындай бир чоң базар ачылып калып атат биринчиден. Экинчиден, жанакы ар кандай төлөмдөрдүн баягы жоктугу болуп, ээптин алкагында баягы бирдиктүү бир система болот. Аякта деген жанакындай салык, бажы деген төлөмдөрдөн биз деген баягы
кутулабыз да негизи сатканда товарларды. Андан тышкары дагы башка бир квоталар, дагы башка бир нерселер ошолор баягы берилмек да. Анан ошонун чындыгында мына азыр карап көрсөк, башында баягы кирип атканда эле бизге ошол ЕЭПтен Россиядан деп коелу, Россиядан ошо бир 200 миллион доллар караштырылган да. Биз деген ошол жана адаптация катары өзүбүздүн системабызды баягы дал келтиргенге, жолго салууга жөнгө салганга ушундай бир каражаттардын ошо 200 миллион доллар сразу эле каралган. Биз үчүн мисалы аябай жакшы жеңилдиктерди беришкен да ошондо. Ошол кезде 35 тех регламент иштеп аткан. Ошо тех регламенттерди да айткан, мына Кыргыз Республикасы кирип аткандан кийин бизге ушул жанакы эң татаалуураак тех регламенттерди мөөнөтүн узартып, өтө узартып, жеңилдиктерин кичине болсо дагы узартып, 2 жылдан 5 жылга чейин ушундай мөөнөттөрүн узарткан да. Бизди баягы адаптацияга бир мүмкүнчүлүк берген да. Андан тышкары бизге деген ар кандай эми биз биякта мунайыбыз жок болсо, жанакындай газыбыз жок болсо, ошол жагынан дагы бүт ар кандай келишимдерди биз түзүп, мисалы газды эми кийин айтып калышпадыбы, Кыргыз газды $1 сатып ийишти депчи. Бирок азыр карап көргүлөчү, мына ошол канча 10 жылдан бери мына үзгүлтүксүз газды алып атабыз, бир баа менен алып атабыз. Өтө баягы кымбат баа менен эмес, бул биринчиден. Экинчиден, ошол деле жанакы бензин болобу, солярка болобу, жылына баягы квота менен 1,5 миллион тонна каралып турат. Ошону менен дагы туруктуу бир баалар менен келип атат. А болсо жалпы тиги биздин ички бааларга мындай таасирин тийгизбейт. Ошон үчүн биз баягы көп эле учурда баягы атаандаштыкка ээ болгон продукциялар чыгарып, ошону тиги чоң базарларга чыгарып атканыбыз ошондон. Анан жанакы мен айтып кеткеним, ошол тех регламенттерди биз дагы өздөштүргөндө бизге бир топ ар кандай жардам берип атышты да, лабораторияларды түзүп бергенге чейин. Андан тышкары мына Кыргыз, Россия Кыргыз жанакы өнүгүү фондусу ачылганда башында эң эле келгенде эле ошол 500 миллион доллар салынып, мына биринчиден тура баягы талаптары катуураак болчу, чоң, ири жана долбоорлорду карайбыз деп, анан кийин ал жана майда долбоорлорду да карай баштады. Бирок мына ошол бүгүнкү күнгө чейин карап көрсөңөр, мына бир 750 миллион доллардын тегереги ошол ар кандай долбоорлорго мындай каражаттар жумшалганда, ошонун баары өнүгүп атат да. Демек, бул деген жана ЕЭПтин биз деген башынан баштап баягы көзүбүз жетип атканы мындай бир жакшы бир жолго түшөбүз, сатыла товарларды сатабыз, өндүрөбүз. Анан эң нескиси ошол жана регламент деп атпайбызбы? Регламентке ылайык биздин продукциябызды өзүбүз азыр чыгара баштадык да. Бул деген демек азыр ошол ЕЭПтин эле ичинде сатпастан бизден башка мамлекетке деле ошол дүйнөлүк жанакы стандарттарга ээ болгон продукциялар чыгара баштадык да. Ошону менен чыгып атабыз. Демек ошол ЕЭПтин алкагында иштегенибиз бул жалпы баардыгыбызга мындай бир жакшы көп баягы мүмкүнчүлүктөрдү түзүп атат да. Төлөнбек агай, мынакей ушул жерден дагы суроо бергим келип атат. Ушул уюмга бажы биримдигине биз мүчө болуп кирген жылдардан тартып эле биздин кошуна өлкөлөр менен ушул товар жүгүртүүдө көп маселелер келип чыкты да. Анан ушундай маселелерди кошуна мамлекет, мисалы чек араны жабып коюп, бир топ товар жүгүртүүгө абдан зыяндарын тийгизген учурлар болду. Анан мындай маселени кайталанбаш үчүн биз кандай чараларды көрүшүбүз керек анда? Биз мындай болуп калды да, эми жалгыз эле ошол башка мамлекеттерде деле күнөөнү карабашыбыз керек да. Анткени көп эле учурда өзүбүздөн деле кеткен күнөөлөр деле бар да, эми катачылыктар деле бар. Биз деген мына карап көргүлөчү, ушул ЕЭПке киргенибизге мына 10 жыл болду да. А эң карап көрсөк, мына акыркы бир 4 жылдын ичинде мындай жакшы иштеп, баягы ойдогудай иштеп атабыз, ойдогудай ЕЭПке көңүл буруп атабыз деп айтып кетсем мен жаңылбайм. Эмнеге? Мен деген ошону азыр далилдеп берем да. Биз кирип атканда эле ЕЭПке эле ошондо эле бизге талап коюлган. Сөзсүз түрдө санариптиштирүү процесстерин киргизишиңер керек деп. Аякта деген жанакы продукциялардын стандартка ээ болгон жана тех регламент боюнча продукцияны өндүрүшүңөр керек. Анан жанакындай ар кандай тиги чынжыр катары деп коет, ошол ар кайсы сырьёну кандай кайсы жерден алганыңар,
каякта иштетилген баардыгы ошонун баардыгы бүт система болуп келиш керек да. А биз деген аны деген эми баягы жасаганы эми жасап атышты, бирок көптөр жасабай эле жана биз апкерчилик менен болгон товарларды деле алып кирип эле анан ээпке алып кирип аткандарыбыз деле көп эле болду да. Ал деле ошону моюнга алышыбыз керек. Демек бул Анан өзүбүздүн баягы даярдыгыбыз эмес. Ал биздин кезде эми биз баягы каташыбыз. жакшы бир продукцияны чыгара албастан кээде ошол апкерчилик менен алган сапаты жакшыраактарды балким сатып атканбыз. Ошондон анан кошуналар болсо мындай да эми ал ар кайсы мамлекет өзүнүн жанакы ишкерлерин коргойт да, аларга шарт түзүп берет. Анан кичине эле биз жактан бир кемчилик катаал болсо ошону эле чапчып кармап калат дагы, мына ушундайсыңар, анда эле бөгөт коюп эле бизге жол тосо баштады да. А эгерде биз башынан баштап эле жанакындай бир продукцияларды неме кыла баштасак, бизге тийише албагандай кылып туруп, эгерде башынан баштасак, анда эчтеке кыла, ошондо биз деле кылат эле. Кийин анан туура ал деле ошону шылтоо кылмыш болуп туруп эле бизде анан турабы туура эмеспи кийин ошого өтүп алышкан андай күндөрдү деле көрүп калганбыз. Эми аны деле моюнга алышыбыз керек да, эми бар болчу. Бирок азыркы кездерде мына карап көрсөңөр, мына акыркы ушу 4 жылдын ичинде бизде жана навигационный пломба, жанакы санариптештөө процесстерин, жанакындай тиги Кытай жактарда болобу дагы тиги биз кирер ишинде тиги чек арада башка жерде сонун укмуш жанакы жабдууларды коюп, продукцияны жанакы сканерлер менен баягы өтө тургандай, тиги апкерчилик менен кире албагандай болгон шарттарды түзүп, андан тышкары жана бизде мамлекетте коррупция менен катуу баягы иш-чаралар күрөш болуп атат. Андан тышкары жана санариптештүү бүт процесстерди баягы ачыкка чыгарып аткан болгон бул өзүнүн жыйынтыгын бере баштады да. Мына азыр кошуналар менен эми убагында бир жакшы бир немеге болуп аткан, эми азыр деле орто жолдон боло берет, ал деле бар. Эми бизде жалгыз эле ушул Демек андай учурлар алдыда да катталышы. Өнүккөн Европада деле карап турсаңар, аякта деле боло берет да. Өнүккөн Европада мына мисалы аякта деле бири-бири менен мамлекеттер ушинтип эле бири-бирин кээде текшерип, бири-бирин ушундай ушундай бир жүйөлүү бир маселелерди коюп же жүйөсүз дагы бир немелерди коюп эле текшерген күндөр аякта деле бар. Мына акыркы кездерде карап турсаңар, Германия менен Польшанын ортосунда деле ошондой бар. Демек бул деген баягы иш процесстери, бирок аны биз деген ушул акырындык менен болсо дагы мындай үйрөнүп атабыз да ушу чечкенге. Түшүнүктүү. Каниет мырза, мынакей Төлөнбек агай белгилеп өтпөдү, мисалы бир нече ишканаларыбыз ошол уюмга киргенден кийин даяр эмес болчу, алардын талаптарына атайын сертификаттарды алыш керек болчу деп. Биз уюмга киргенден кийин деле 4 жыл аралыгында ушул 40тан ашык гана ишкана ошол сертификаттарды, тиешелүү сертификаттарды алышкан. Анан кийин учурда биз мынакей 10 жыл болду деп атабыз. Кыргызстандан канча ишкана ЕЭП өлкөлөрүнө тиешелүү талаптарга жооп бере турган сертификаттарды алышты азыр биздин Кыргызстандын ишканаларынан? Азыр эми жалпы айтып кетсек, көп эле ишканалар уже тиешелүү сертификаттар алынган, көп эле ишканалар уже мындай жакындаткан өздөрүнүн технологияларын, техрегламенттерин чыгарып калган. Экспорт биздин эми мындай карасак бир рынок ЕЭПтинчи, бирок эми биз кээ бирде айткыбыз экспортный рынок депчи, ЕЭПтин алкаганда. Ошо ЕЭПтин алкаганда ЕЭПтин базарына чыга тургандай ыңгайлашкан уже, иштеп жатышат көбү. Эгер саны менен айтсакчы, ошол кайсыл тармактык ишканалар же канчасы, биз так айта алабыз ушул Кыргызстандан катталган мынча ишкана ЕЭП өлкөлөрүнө кирип соода жүргүзө алат деген ишканалардын саны боюнча маалымат барбы сизде? Саны боюнча маалымат жок, бирок биз акыркы маалымат боюнча көп ишканалар бар эле уже өтүп мындай ыңгайлашкан деген маалымат бар да бизде. Лабораториялар боюнча айтсаңыз анда, ушул лабораториялык жана сертификаттарды атайын өздөрүнүн талаптарына ылайык сертификаттарды берүү боюнча лабораториялар, ошолордун жол жобосу. Ошол лабораториялар боюнча сертификат биздин техрегулирование деген управлениядан коллегабыз келиш керек эле, тилекке каршы ал келе албай калды, ошо маалымат даярдап аткан эле да. Кийинки бир учур болсо, мындай бир чогулуп дагы бир ал жөнүндө бир ыңгайлуу маалымат таштап кетебиз. Төлөнбек агай, мынакей бизде ушул лабораториялык атайын тиешелүү ошолордун талаптарына ылайык келе турган сертификаттарды берүүгө лабораториялардын жол жобосу, иштери жеңилдетилдиби? Алар кандай шартта берилет? Жеңилдетилген, мен айтып атпаймынбы, ошол башында баягы $200 миллион бергенде, бул эми биринчисинен ошол жанакы лабораторияларды дал келтиргенге
акча жумшалган да. Ошо башында менин эсимде бир 4 лабораторияны баягы неме кылышканда тиги ээптин алкагында болгон стандарттарга баягы болсун деп туруп ошо акча жумшалган да. Андан бери деле бир 10 чакты азыр лабораториялар деле пайда болуп калды. Ошонун негизинде биздин баягы сертификаттарыбызды мындай немеге кабыл алышат дагы ошо продукциябыздын. Негизи эле ошол продукциялары өтүп азыр мындай таанып ошол сертификаттар таанып атат. Биякта деген эң негизгиси ошол мындай айтып кетчү сөз бул эми ээп үчүн мисалы мындай деп коелучу, мына бир мен мисал катары келтирейин. Мисалы Евросоюз деп атабыз, ЕС. Алар түзүлгөнүнө бир уюм катары ошол экономикасы менен жанакындай товарлар жүгүртүү, анан ичинде соода жүргүзүү, анан кийин анан саясий деген нерселер калыптандыруу процесстери жүрөт. Ошо бир 50 жылдан ашык жүргөн процесстер да. Тажрыйбалар бар, Тажрыйбасы бар. Бирок ал дагы эле ичинде дагы эле ошондой бир көйгөйлөр бар да. Дагы эле чечиле элек бир көйгөйлөр. Биз болсо мына 10 жылдын ичинде биз деген ушунчалык жанакындай бир ылдаттык менен ушундай бир тез неме менен кадамдар менен ушундай жүрүп атабыз дагы. Бул орто жолдон көп нерсени мына 50 жыл өткөндөрдү бизден 10 жылдын ичинде өтүп аткан ушундай немелер болуп атат да, биздин тажрыйбабыз. Бул айтып кетчү нерсе. Анан бизде деген эң негизгиси ошол мына 4 эркиндик деп атпайбызбы? Анан тура мисалы дайыма эле жанакындай кеңештер өтүп атканда ошол маселелер көтөрүлүп атат. Мисалы бизде азыр толугу менен жана бир эркиндик бул товарлардын жүгүртүүсү бар. Чындыгында азыр сертификаттарды деле кабыл алып атабыз, таанып атабыз неме. Экинчиси анча мынча болсо дагы эми толугу менен деп айта албайм, бирок жана жумуштун жүрүшү. Түшүнүктүү. Төлөнбек ага, бизде азыр убакыт тарып баратат. Азыр бир нече суроолорго жооп алганга жетишели. Каниет мырза, айтсаңыз, жалпы эле ушул ЕЭП өлкөлөрүнөн мынакей 10 жыл мүчөлүктүн ичинде башка өлкөлөр менен биргеликте келе атабыз мүчө мамлекет катары. Анан Кыргызстанга жалпы канча инвестиция тартылды? Алардын көлөмү акыркы жылдары жакшырдыбы, кыскардыбы? Чындыгында инвестициялардын көлөмү көбөйдү. Төлөнбек ага айтып кеткендей 2015 жылы Кыргыз-Россия өнүктүрүү фонду ачылган. Бул фондун эң биринчи максаты бул Кыргызстандын экономикасын ээп алкагындагы мамлекеттик интеграцияны бирдиштирүү максаты менен ачылган. Төлөнбек ага айтып кеткендей $700 миллион финансылык каржылаган бир нече долбоорлорду. Андан тышкары ээп мамлекеттен бир-бирден алып кетсек, мамлекеттер инвестиция тартып келишет. Былтыры мисалы 265 миллион тегерегинде доллар, былтыркы эле санды алып койсок 265 миллион доллар тартылыптыр Кыргызстанга ээп өлкөлөрдөн келген инвестицияны айтып кетсек. Мынакей азыр алдыдагы күндөрдө Чолпон Ата шаарында ЕС өлкөлөрүнүн өкмөттөр аралык кеңешинин жыйыны отуруму өткөнүп атат. Ал жакта дагы кайсыл маселелер көтөрүлүшү мүмкүн? Ал жакта эми эң негизги маселелердин бири бул ошол эле Төлөнбек ага айтып кетип аткандай, азыр айтпадыбы, чоң кеңештерде мына жумушчу мындай кеңирчилигин талкуулоо жүрөт. Мисалы ошол эле Орусия Федерациясы Россияда иштеп жаткан мигранттарга. Түшүнүктүү. Төлөнбек ага, кыскача айтсаңыз, мынакей бизде уюмга киргенибиз менен ошол эле уюмга кирбеген, эгерде алып карасак, Өзбекстан менен Орусиянын товар жүгүртүүсүнүн көлөмү $10 миллиард түзөт экен да. Алар эч кандай уюмга кирген жок. Ошондой эле биздин кошуна түштүктө жайгашкан Тажикстан, алар дагы уюмга кирген жок, бирок алардын товар жүгүртүүсү Орусия менен $1 миллиард 200 миллион түзөт экен. Бул биздикинен 2 миллиардка жакын экен да, 1,9. Ошондо биздикинен бир аз гана айырма болуп атат. Анан кийин уюмга кирбей деле алар ушул өздөрүнүн кызыкчылыктарын коргошууда, анан жана жогоруда айткан эксперттердин ой пикири канчалык деңгээлде туура деп эсептейсиз? Өзүңүздүн оюңузду бөлүшсөңүз. Мүмкүн чындыгында биз ушул уюмга кирбей деле анда өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды көздөсөк ушундай жыйынтыкка жетет белек? Жок, мындай кызыкчылык жетишкендиктерге балким жетишмекпиз, бирок аябай өтө оор, өтө кыйын. Биякта деген эми эмнегедир Өзбекстан менен Тажикстандын булардын өзүнчө
орду өзүнчө баягы жанакындай Россиянын көз караштары бар, ошон үчүн алардыкы кичине башкачараак болуп атат, биздики кичине башкачараак. Бирок эң нескиси мен ойлоп атам, биздики мындай болуп атат да. Пайдасын көргөндө 1 жылда, 2 жылда, 10 жылда эле көрүп калбастан, биз деген баягы алыска тиги арканды баягы ыргытып дегендей ошол жанакы ой жүгүртүүбүздү дагы иш чараларыбызды да ошондой карашыбыз керек да. Бул азыркы жазалап аткан нерсебиз дагы бир убакыттан кийин 2 эсе 3 эсе дагы көп берет дагы. Биз деген ушул пайдасын жанакы кирбей жасап пайда тапкандан бир топ эсе болот деп ишеничилик бар да. Мисалы ушул ЭС өлкөлөрдөн эң эле бизге көбүрөөк инвестиция келген биринчи орунда Орусия, андан кийин эле Казакстан, ал менен товар жүгүртүүбүздүн көлөмү биздики Орусия менен 3,5 миллиард доллардын айланасында болсо, Казакстан менен мынакей 2 миллиардга жакынды түзүп калды. Анан Армения менен Белоруссиянын орду кандай? Биз аларга мындай географиялык жактан деле жакын эмеспиз. Товар жүгүртүүбүз мисалы Белоруссия менен болгону 100 миллион долларга жетпеген. Алар менен да Армения менен да 100 миллион долларга жетпей эле кичинекей болуп турат. Бизде деген эми баягы уюм болуп аткандан 5 мамлекет кирип аткандан кийин биз эми ошого киргенден кийин биздики эң көп деген ошо Россия менен эле жүргүзүп турабыз. Жанакы тышкы соодабызды эми 2,6 эсе жанакындай соода жанакы тышкы соодабыз көбөйүп атканы бул да аябай жакшы көрсөткүчтөр. Негизи эле ошол биз продукцияларыбызды туура баягы чыгарып, мындай жакшы стандарттарга ээ болуп туруп чыгарып атканыбыз бул аябай жакшы болуп атат да. Анан эми айтып кетчү нерсе бул Белоруссия менен деле жанакы Армения менен деле мына биздин президентибиз бир топ акыркы жанакы биз төрагалык кылып атканда ИЭПте бир топ сунуштарды кылган. Ошо кооперация боюнча өндүрүш ишканалары менен, айыл чарба продукциялар менен, андан тышкары жанакындай илимий кооперация дегенде, анан жанакы сетевой университеттерди ачалы, тиги бу дегендер азыр бир топ жанакындай сунуштар берилген биздин президентибиз менен. Ошолор азыр ишке ашып атат. Буюрса алар дагы жанакындай бир өзүнүн жыйынтыгын бергенде мен ойлойм биз келечеги агай бизге берилген убакыт соңуна чыгып калды. Кыскача бир эки сөз менен жооп берсеңиз, уюмдун келечегин кандай көрөсүз алдыда сиз? Мен келечегин жакшы деп көрөм. Ошон үчүн биз баягы киргенибиз эң негизгиси жакшы, туура деген эле чечим да. Рахмат. Кадырлуу телекөрүүчүлөр, ушу менен биз бүгүнкү Күн маек берүүсүн жыйынтыктайбыз. Биз бүгүнкү эфирде Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине мүчө болгондугунун 10 жылдыгын талкууладык. Анда биримдиктен Кыргызстан кандай пайданы жана кемчиликтерди көрдү, ушунун айланасында сөз кылдык. Бизде бүгүн эфирде экономика илимдеринин доктору профессор Төлөнбек Абдыров, ошондой эле экономика жана коммерция министрлигинин ЕЭПти координациялоо башкармалыгынын интеграция секторунун жетекчиси Каниет Насрединов мырза болду. Эфирде ЛТР телеканалынын YouTube каналынан, ошондой эле Facebooктагы баракчасынан көрсөңүздөр болот. Берүүнү мен Бакберди Баязбеков алып бардым. Кийинки эфир аркылуу көрүшкөнчө саламаттаңыздар.